Жалал Абад облусунун аймактарында үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар үчүн кризистик борборлор иштесе, мындай жай Жалал Абад шаарында алигече жок. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында быйыл 10 айда катталган гендердик зомбулук фактыларынын жалпы саны 1026 болсо, алардын 958и эркектер тарабынан жасалган зомбулук болуп эсептелет. Ошондой эле аялдар тарабынан эркектерге зордук зомбулук көрсөткөн 55 факты катталган. Аймактагы ушундай абалды өзгөртүү максатында Жалал Абад шаарында гендердик теңсиздикке каршы 16 күн акциясы өтүүдө. Ал 25 ноябрда башталып 10 декабрга чейин улантылмакчы. Акцияны бейөкмөт уюмдар, атап айтканда Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы колдоого алууда. Жалал Абад шаарында өткөн ушул багыттагы конференцияга акыйкатчы, укук коргоо органдарынан, казыяттан, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, элеттик айымдар жана студенттер, мектеп окуучулары катышты. Мында негизги көйгөй катары Жалал Абад шаарында үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар үчүн кризистик борбордун жоктугу айтылды. Мындай жайдын бардыгы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандарды психологиялык жактан калыбына келтирүүгө жардам берет. Ал эми мекеме ишканалардагы гендердик теңдиктин сакталышына прокуратура органдары көз салып, өткөн 10 айда 7 ирет текшерүү жүргүзгөн. Талап боюнча мекемелерде иштегендердин 30% айымдар болушу шарт. Бардык мындайча айтканда коомчулукта бардык катмарларды эске алып, бардыгын чакырганга аракет кылдык. Бунун арасында окуучулар бар, окуучулар шаардан келгендер бар, айыл жергесине келгендер бар, жана ошондой эле студенттер бар. Дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетиш керек. Сельско-консультативная служба Жалал Абад бул проект долбоордун алкагында өз ара жардамдаш топторуну уюштуруп атабыз. Бул мындайча айтканда аялдардын арасынан өз ара жардамдаш топтору. Биз аялдар өзүнүн укугун коргоо үчүн биз азыр көп болуп атат, мындай эртелерге тийип кетип, ажырашып кетип атышат, жана күйөөлөр алименттерди төлөбөй аялдар кыйналып калат, балдарын бага албай, акча жетпей. Бул үчүн үй бүлөлүк мындай сот эмелери болот, ошол жерге кайрылып, ошол жерден жардам сураш керек.